Эмесе мындай бир суроо пайда болуп атат да. Ушу Курандын оригиналы канчалык деңгээлде туура? Эми мусулман жамаатында баарыбыз түшүнөбүз, ишенебиз. Ошто Куран эч кандай өзгөрүлмөсү жок, контекст туура сакталган. Алымча кошумча эч нерсе жок. Пайгамбарга кандай түшкөн болсо, баарыбызга ошондой жетти деп. Бирок окумуштуулар, илимпоздор арасында ошо талаш маселелер бар да. Кээ бирлер айтат, жок, Куран алгаш түшкөнүнө караганда кийин буну жазган учурда бир топ ката кетип өзгөрүлүп калган. Ошондой болушу мүмкүн деген божомолдорго келет да. Буга кандай деп айтабыз? Бул мындай. Куран тегерегинде окумуштуулар, философтор, тилчилер, ар кандай гуманитардык илимдин изилдөөчүлөрү ушулар көп кайрылат да. Ишеним маселесинде жалпы мусулман калкы, мусулмандар ишенет. Ишенимде чатак жок. Ал Куранды окубайт эле ишене берет. Куранды окуган кишилер деле ишенимин бузбайт, ыйман менен. Бирок жалпы эл массасында китептер чыгып басылып аткандан ал жөнүндө ар кыл сөз айтат да. Бирок ошол окумуштуулардын, дүйнөлүк окумуштуулардын, мейли Европада болсун, мейли Күн чыгыш өлкөлөрүндө болсун, Америкада болсун, бирөөсү дагы биздин алдыбызга мына Курандын мынабул жеринде сөздөрү өзгөрүп калыптыр оригиналында. Тиги Багдад жакта же Стамбул жактабы же кайсы бир тараптан табылды деп кое алган жок алдыбызга. Бул жөн ушак сөз. Мисалы жанагы 8-ci кылымдын башында 14.000 пергаментке жазылган Йеменде Сана шаарында бир мечиттин үстүндө табылган. Бир дагы тамгасы өзгөрбөптүр азыркы менен. Ал ошо Куран китеп болуп жазыла электеги жазылган пергаменттер болгон да. Бир дагы өзгөрбөптүр. Мына айрыкча мына Библияны изилдегендер, Куранга каршы турган окумуштуулар да бар. Библияны окуп, ошо христиандардын ичинде, жөөттөрдүн ичинде. Кана биздин алдыбызга көрсөтө алган жок. Ошол эле учурда биз Евангелиянын, Инжилдин, Тоораттын ар кандай жазылган варианттарына биз унчукпай эле көз жумуп атабыз. Эмне үчүн? Эми ал туура эмес дегениңде дагы аны алып салгандан ордуна эмне бересиң? Анын ичинде кандай 5%, 10% ошол Кудайдын информациясы бар. Бар, кандай болгондо. Бул ошондой. Ал Куран жөнүндө таптакыр мына Ефимир Резван деген окумуштуу бар, Санкт-Петербургда өмүр бою ошол арабистика боюнча, ислам эбедения боюнча окумуштуу. Ал деле ошо 5-6 жыл болду. Ал дагы ошондой бир коллекциясын чыгарып жүргөн интернеттен. Бир да айырмасы жок экен. Бул жөнүндө бул эмнеден? Мисалы Мухаммед пайгамбар Зейд ибн Сабит деген сахаба бул белгилүү. Азыркы арабча басылып аткан Курандарда да ошо Зейд ибн Сабит жазган мусхаф деп коет да, бул пергаментке жазган уй терисин. Ошонун көчүрмөсүнөн эч бир өзгөрүүсүз басылды деп жазылат. Окумуштуу чөйрөсү ошо Зейд ибн Сабитти Курандын редактору деп билишет. Редактор деген эмне? Ал текстти өзгөртпөйт. Ал бир бетке канча жайгаштырат, кайсы сүрө кандай жазылат, ошону тактаган киши, ал өзгөртпөйт редактор. Аяттардын катар сандары, алмаштырбай. Редактордун милдети ошол. Бизде ошо редакторлордогу мисалы мага ошо раматылык жанагы Алым Молдокан, мен ушу компьютерден корком, жылып кетпесе экен дейт. Компьютер ошо кээде жылып кеткен да текст. Ошону жакшылап карашыбыз керек деп көп айтты. Бирок Зейд ибн Сабит эле жазган эмес, 5-6 киши жазган. Ошол мезгилде жүздөгөн кишилер Куранды жат билген. Карылар. Хафиздер деп коет. Жүздөгөн кишилер жазып жүргөн. Унутуп калбайын деп. Пайгамбарга түшкөн мезгилинде. Пайгамбар өзү Зейд ибн Сабитке айткан: "Сен Сириянын тилин, Сирияныкы кичине айырмасы бар да, араб тили. Анан иврит, еврейлердин тилин жакшы үйрөн, жазганды да, окуганды да, сүйлөгөндү.
Анткени ал пайгамбардын жанагы келишим жазганда уруулар. Зейд ибн Сабит. Ал билимдүү киши жазыш керек. Анан Куранды да жазып жүргөн такай. Бул Сахих Бухарда айтылат. Куран такай түшкөн эмелер жазып жүргөн. Ошол 6 кишиники бир тамгаста биринен айырмаланган эмес. Кийин муну Мекке, Мединага, Басрага, Куфага таратышкан. Египетке, Мисирге. Эми ал экземплярдан бирөөсү ошол Ташкентте элгүнгө чейин сакталып турат. Ал бир топ жылдар Санкт-Петербургда турган революциядан алдын. Иши кылып Куран текстине биз баш оорутпайбыз, андан эч бир күмөндө санабайбыз. Окумуштуулар да ката тапкан жок. Ал ошол пайгамбар кандай окуса ошондой, Кудай кандай жиберген болсо. Маселе муну окуу үйрөнүштө, мен буга чейин айттым. Эми окуу үйрөнүш десе, мен ушу көп пикирлерди угуп жүрөм да. Өзү Куран окушту билбейт. Анан кийин Куран жөнүндө сөз болсо аралашып алат. Андай болбойт. Сен биринчи окуп көрүп түшүнүп, анан сенин мээңде жок дегенде бир 3000 аят айланып турса, ошону түшүнүп, анан сен бир пикириңди ортого алып чыксаң болот. Бул ушак эмес. Анын үстүнө башаламан сүйлөгөн болбойт. Алымдар ошол китептерди коюп, жазылган китептерди коюп, талаш татыш болсо эки жамаат бөлүнүп, калыс адамдар болуп анан чечип келишкен. Бизде ошол жок. Бул эмне? Бизде азыр саясатта да, экономикада да, динде да, маданияттын ар кайсы тармагында биз чурулдай беребиз да. Базардын деңгээлинде сөз кылабыз. Бул ошол бардык эле түбүндө эмнени айтат? Бизде али светтик интеллигенция деле жакшы эмес экен, диний интеллигенция деле жок экен. Ошого. Демек Куранды окууга али биз даяр эмес. Куранды окуп кана ким окуйт? Көчөдөн Куранда жөнөкөй грамматикасын окуй албайт. Грамота жок. Жөнөкөй окушка. Ал ичиндеги биякта турсын. Бирок бул маселени ошо сен айткандай жанагы муфтиятпы, аалымдар кеңешинби, Ислам университетинби, жалпы баарысы муну колго алыш керек болчу 34 ичинде. Пайгамбарды дагы Жебраил периште келгенде оку деген жанагы Икра сүрөсүн оку деди. Мени ушунчалык бекем кысканда дейт, мен дем ала албай калдым деп айтам. Ушундай дейби? Анан сахабалар сураган, эмнеге андай деген? Менден жахилдик ошондо чыгып кетти. Билимиң болбосо жахил болуп тура бересиң. Билбейсиң да анан мен далилдейин деп бересиң. Кантип далилдейсиң сен? Далилдей албайсың. Сен окубасаң, сен оригинал менен тааныш болбосоң кантип далилдейсиң? Сеники базардын сөзү болуп калат, көчөнүн сөзү болуп калат. Мусулман тарыхында да жок, көчөдө туруп алып эле пикир айтып. Аны токтотушубуз керек. Демек, Курандын тууралыгында, текстинин тууралыгында сакталганда эч кандай күмөн болбош керек. Жок, ал жөнүндө 14 кылымдан сөз жок. Анан мен да бир ошо таң калганым, мына сиз ошо 19 аят деген темада азыр жазып атпайсызбы? Ушул жерде дагы ошо ой пайда болду да, мен да өзүм ошо бердим. Эгерде чын эле Курандын тексти туура сакталбаса, аяттардын катар номерлери туура эмес жазылган болсо, анда жанагыдай болуп 19 аяттан бөлүк болуп чыкпайт эле. Аралашып баарысы таптакыр мүмкүн болбой калмак деген ойго келдим. Мен өткөндө айтпадым, бул бир гана системасы. Системалуу окуунун бир гана бир эле методикасы. Ачыл элек болчу. Мен аны ошол өмүр бою ошо системалуу түшүнүшкө аракет кылып жүрүп таап алганым. Демек, бул сүрөлөрдүн узун кыскасына карата жайгаштырылышы бул жөнөкөй бир окуушка ылайыктуу системасы болчу. Бул окуу үйрөнүүгө ылайыкталган система. Мында дагы жүздөгөн миңдеген системалар болушу ачыл эле. Али ал жагына эч ким жете элек. Биз эң жөнөкөй элементарный нем соор ачып атабыз. Мында абдан көп билим ачылбай жатат. Ушундай түшүнүш. Анда ушу котормо жөнүндө кеңири эле сөз айтты окшойт. Ошо акырында мен сизге ошо бир эмени окуп берейин. Курандын бул ушу жана биздин 4 аалымдан которгон акыркы котормо.
Ушул жерде мына баш сөзүнүн ким жазганында белгисиз экен, жазылбаптыр. Жөнүндө бир барактын бетине берип коюптур. Мен ушуну айтып коеюнчу, сен окуп электемин. Мына баш сөз деген бар. Бул өтө чоң мааниге ээ. Бизде баш сөз жаза турган аалым жок экен. Жөн эле мындай кылып коет экен. Бул Куран Кудайдан түшүрүлгөн ыйык жазуу, муну которгон, окуган сооп, бул баш сөзгө жарабайт. Аны баары билет. Курандын бир жерде жатканын да көрбөйсүң, Куранды баары ыйык деп билет. Ал жөнүндө бир эки сүйлөмөйт, бүттү. Анан кийин анын ичинде ошол котормочу эмнени кандай кылды, кандай кемчилик кетирди, кандай жетишкендик, бул жөнүндө такыр сөз. Бул деген ошо бизде Куран жөнүндө аалым жок, билимдүү адам жок деген сөз. Анан жарым бет баш сөз болбойт. Мына орустун котормочусу Эльмир Кулиев орус тилине 20 бет өзү жазыптыр. Баш сөзүн. Да бул майда шрифт менен жазыптыр. Бир 30 бетке жакындап калат. Мына Крашковскийдикин чыгарышып атат. Биринчи чыгышына баш сөз, экинчи чыгышынын баш сөзү. Өзүнчө. Алар үтүр точкасына чейин Крашковский эмнеге жетишти, эмнеден ката кылды, бүтүн ачык жазат. Биз эмне үчүн ошого жетише албай атабыз? Демек биз Куран окубай атабыз, кызыкпай атабыз. Демек тиешелүү деңгээлде көңүл бурбай атабыз. Биз көңүл бурбай атабыз, Куран которуптур деп. Аны бир жылда ачып окусак үтүп окубасы жок. Ошондой. Муну чындыгы ушундай да бул. Бул жерде бир маалымат бар экен, бирок бул жерде хадистен алынган же Курандан алынган так жазылбаптыр. Ошондой болсо сизге окуйм, бир пиликириңизди айтсаңыз. Мына ошо Курандын ошо баш сөзүндө берилип атат да. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам айткан: "Силердин эң мыктыңар Куранды үйрөнүп, анан аны башкаларга үйрөткөнүңөр. Кимде ким Куран үйрөнүп, аны окуса, жана ага амал кылса, Куранда көрсөтүлгөндөй иш-аракеттерди аткарса, анда кыямат күнү ата-энесине жарыгы күндүн жарыгындай болгон нурдан таажы кийгизилет. Куранды окугула, анткени ал кыямат күнү Куран окуп жүргөндөрдү шапаат кылат, колдойт. Демек, биринчиден Куран жөнөкөй эле катардагы китеп эмес, экинчиден ыйык Куран араб тилинин балага кызыл тилдүүлүк ыкмасында түшүрүлгөн дейт. Бул жерде балага кызыл тилдүүлүк ыкмасы деген эмне? Балага деген жеткирүү деген сөз. Балакатка жетти деп коет го. Ошо жашы жетти деген сөз. Баягы Кудайдын буйруктарын кыла турган мезгил эресеге жеткен. Ал кызыл тилдүүлүк деген бул жерде туура келбейт. Кызыл тилдүүлүк мен байкашымча бул чечендикпи? Мен да ошондой түшүнүп атам, ошо көркөм сөз, чечендик сөзүн бир поэтикалык же ушундай бир таасир жөнүндө айтып атат го дейм. Эми мындай. Курандын орустарда красота языка, поэтичность деп жаза берет. Мен буга каршымын. Ал поэзияны максат кылган китеп эмес бул. Бул чечендикти максат кылган китеп эмес. Бул информация. Акыйкат информация. Билим эң алды менен. Мына котормочулардын баары ошо мен маанисин жеткирем. Анан мен анын көркөмдүүлүгүн ачам, мунун кереги жок. Ошо көркөмдүүлүгүн ачам деп отуруп, анан аны сен поэзияга жакындатасың. Мисалы, жанагы илимий адабияттарда поэтика деп талап кылбайт. Бул мындайча айтканда физикага, математикага, илим бул факт менен фактыга, ошол акыйкат информацияга ээ. Муну ушунда бузулат. Ал чечендикти токтотуш керек. Көп сөздү токтотуш керек. Куран ошону талап кылат. Эмне үчүн бул? Жана биз лапидарный абдан ташка жазгандай сыгылган. Ал ошо информацияны берет. Экинчи планда айтсак да, анда бар абдан бир жеткиликтүү макал десек болбой калат эми. Маанисин баа тафсир катарында. Анда көркөм ошо кызыл тилдүүлүктөр колдонсо болот. Текстин өзүндө дагы кичине көркөмдүүлүк бар, бирок ал көркөмдүүлүгүнө кызыгып кетип, анан жанагы чындык информациядан тайып кетсең, көркөмдүгүң эч нерсеге жарабайт. Ага сага туура информация жетиш керек. Маселе ошондо. Бүткүл дүйнөлүк котормо ошого басым жасайт. Анан ортодон бир жанагы чалабыла котормочулар чыга коет да, мен анын көркөмдүүлүгүн, сен көркөмдүүлүгүн ачкан жоксуң. Аны жыйыштырышың керек. Көркөмдүүлүк эч жерге алып барбайт. Ал если чоңураак айтсак, философияны ошо
кылымдар бою адамдар даанышмандык илими деп окуп келишкен да. ооба. Ал поэзияңды, адабиятыңды, сүрөт, музыкаңды аркаяка таштап коет. Алды менен табияттанууну карайт. Бул дагы алды менен Куран ааламды айтат. Кудайдын өзүн таанышты айтат. Көркөмдүк, ал куру чечендик. Куру чечен акындар аябай көп болгон. Учурунда пайгамбардын тушунда ошол арабтар айш тойлордо көркөм сөздү сүйлөгөн, укмуш ыр жазган акындар кел ошо аш тойлордо ошолор башкарат экен. Азыр жана ырчы чорчун алып барып ырдатып анан акындар төкмө алгандай. Ошондо пайгамбар айткан, жакында мунун күнү бүтөт деп айткан. Так ошондой болду. Куран келди. Араб тили ошо поэзиянын туу чокусуна чыкканда Куран түштү. Андан 100 жылга жеткен жок, баары жок. Демек поэзия Курандын астында эч нерсе жасай албайт. Анан биз азыр деле мына мен ошол дүйнөлүк жазуучу белгилүү деген чыгыстар окуш менен көрдүм. Ал өздөрү адабияттан чабалабай калган акыркы поэзияңды. Ой бул адабиятың, философияң, түгүл илимиң деле адам сактай албайт ошентип. Динде бир үмүт бар эле, эми көрөбүз деп. Мына азыр биз адабиятты окубай калдык. Эмне үчүн? Бул өзүн сактабай калды. Ачык-ачык. Поэзияңды да окубай калды. Өзүн сактабай калды. Аны моюнга алыш керек. Ал калп эле бир киши ыр жазып же китеп жазып, ал анын эле мээсинде айланып аткан процесс. Экинчи бир киши ал поэзияңда, ал адабиятыңда көмүр тутпайт. Мана мен Бельгияда чыңгыстар окуш менен бир күн көчөдө басып жүрдүм. Эч ким аны улуу жазууч деп караган деле жок, жөн эле жүрдүк. Ал биздеги процесс, биздин мээбиздеги. Андай фанатизмге болуп кетпешибиз керек. Анда ушу Куран боюнча ушу акыркы бир суроолду берип, анан башка темага өтсөк. Мына ушу Куран котормолор жөнүндө абдан көп сөз кылдык. Эми мынакей сиз бир топ бизде ушу кыргызча котормолорду, мына орусча котормолордун дагы ушу анча-мынча кемчиликтерин айтып кеттиңиз. Чындыгында менин өзүмдүн илимим мага жетпейт, мен туура эмес деп айта албайм. Бирок ушу мына ушу котормочу Куранды изилдеген адам катары ушу котормочуларга кандай кеңеш берет элеңиз? Могул котормолор ушул бойдон окуло бериш керекпи, же алар өздөрү бир ушу каталарын оңдоп кайрадан түзүп бир аракет кылыш керекпи, эмне кылыш керек? Мындай кылайлычы, алдын түшүнүктүү болуш үчүн орустардын котормосу жөнүндө сөз кылып келип атпайбызбы? Ошондо мен кыска айтып коеюн да. Мисалы 1716-жылы Петр биринчинин буйругу менен Франс Андре Дюре деген кишинин котормосунан Петр Васильевич Постников деген котормос. Бул азыр басмада жок. Мен көргөнүм жок. Бул архивный материал болуп калса керек. Андан кийин эле көп өтпөй 1790-жылы Михаил Иванович Веревкин деген. Бул дагы ошол Андре Дюре дегендин 1790-жылы ошондон которуп дагы чыгарган. Бул дагы азыр басмада жок. Архивный материал болушу мүмкүн. Андан көп өтпөй эле 2 жылдан кийин Алексей Васильевич Калмаков деген которгон. Бул англисче Жорж Фейл дегендин котормосунан орусча которду. Андан Николаев деген дагы орус которгон 1864-жылы. Бул Альберде Биверштейн Казимирский дегендин французча котормосунан. 4 котормо ошол жылдары, ошол 200 жылга жакын мезгилдин ичинде. Жалаң француз англис тилинен орусчага которулган, Булардын бири дагы бүгүн окулбайт. Бизде да 1-2 котормо ошо орусчасынан которулду. Бүгүн окулбайт. Эч кандай баалуулугу деле. Айрым бир окумуштууларды гана кызыктырышы мүмкүн баягы. Изилдөөчү. Илим үчүн. Ошол убакта Куран түшүнүү канчалык деңгээлде деген сөздө. Андан кийин орустарда биринчи жолу Дмитрий Николаевич Богуславский деген 1871-жылы арабчасынан которду. Бирок эмнегедир ал 100 жылдай басылбай, басмадан чыкпай 1995-жылы орустар муну раритет катары басып чыкты. Ушундай которулган. Әлигече анын бир мындай колдонулбайт. Чоң бир чөйрөдө жалпы интеллигенция окубайт. Орус ушунда 200 жылды басып келди, бирок тажрыйба топтоду. Ушундан кийин Дурус деген котормо Гордий Семенович Саблуков, бул Казандагы духовный академиянын профессору. Бул да араб тилинен которду.
Ушунда бир аз бул өзү христиан миссионер экенине карабай дурус которду деп жүрүштү. Мен окудум ал котормун. Кандай? Деңгээли кандай? Деңгээл баягы Библиянын стилинде которулуп калган. Мына көрдүңбү сен байкадың? Мен ошону байкадым да. Ал христиан миссионер. Себеби кийинки Крачковский менен салыштырганда экөөнүн айырмасы өтө эле чоң чыкты да. Мен деле биринчи ошо орусча котормолорду окудум. Анда мына христиандар жок болчу. Жок болчу. Жок болчу. Мына көрдүм, ушу 200 жылда котормо ийине жетип келбеди да. Жакшы деңгээлге көтөрүлүп калды. Башка тилден которот, же ошол Библияны, Инжилди тааныгандар которот, динге жакын деген маанада. Карапайым калкта да ошолор билекте болот. Ошо диний чөйрөдө аралашып жүрсө, ошол жак андай эмес. Диний чөйрөңдө аябай көп билимсиз адамдар бар. Текст жазалар. Котормо жөнүндө түшүнүгү жок. Термин жөнүндө түшүнүгү жок. Стилистика жөнүндө түшүнүгү жок. Ал башкасын коелу. Эң жөнөкөй принциптерди билбеген кишилер. Орустар да ошол деңгээлден басып өттү. Анан биринчи жолу студенттерге бул котором деген эмес. Юлиан Крачковский, академик. Петербург университетине лекция окуш үчүн арабистикада окуган, исламоведенияда окуган студенттер. Айласы жок, Куранды которуп, ал эми окуу жайында студенттер менен айылда жүргөн адамдардын айырмасы бар. Мүмкүн болушунча тактап окумуштуу катары которуп, бирок ал басып чыгарам деген эмес. Басмага даяр боло элек деген окуп атабыз. Ошол деңгээлинде. Бул бардык котормолорду басып кетти. Басты, бурдан котормолор окулбай калды. Биздин эле ошо бир 2-3 котормо ошол деңгээлде калат. Эмне үчүн? Мурда практика жок эле. Бая зарылдыктан которулду. Мисалы ушул мына Алаудин Мансурдун кыргызча котормосу. Шамсуддин Абдыкалыгулунун кыргызча котормосу. Мына 4 котормочулук. Жалпы кыргыз коомчулугунда бир чоң ажиотаж, бир чоң эме жараттыбы, жаратпадыбы? Сен аралашып жүрөсүң. Жараттыбы? Жок. Менимче андай жарата алган жок. Экинчиден ушу Куран котормолордун өзгөчөлүгү, айырмачылыктары жөнүндө деле бир мындай дискуссия болгонун укпадым да. Аалымдардан пикир жок. Карапайым эл ғой. Жөн эле айтып коюшат, окуулады. Которулду. Аалымдардын жазган баш сөзү жарым бет, бир бет. Ушу менен Куран мына мен 30 бетке жакын жаздым. Куран ошол котормо үчүн. Редактор 10 бет, ал 20 беттен ашып кетти. Улам мен ошо Куран мен айттым, алыке кыскартыңыз, экөөбүз Куран кыскартып отурганда ошо. Ошон үчүн ал бул котормолор бизде азыр чоң сөз кыла турган деңгээлде котормолор жок. Муну ачык айтышып коюш керек. Ошол аалымдарыңдын өздөрү да Куранды түшүнбөй атат. Муну да ачык айтып коюш керек. Эмне үчүн? Мына бир мусулманчылыктан кабары жок. Бир окумуштуу. Биз буга күбө болуп атат. Курандан бир ачылыштык окуусунан таап алып, анан Курандан бар экен десе бүтүн дүйнө чуулдап атабы? Биздин аалымдар баш болот. Ошол эле учурда биз аларга суроо бербей атабыз да. Эмне үчүн муну силер ачпай атасыңар? Куранды бар экен. Ушундай болуп атабы? Илим ушуну талап кылабы? Акыл эс, интеллект ушуну талап кылабы? Интеллигенция. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Жөн эле баягы которулуптур деп, же Куран ыйык деп мындай коюп койбош. Эмне үчүн окуш керек аны, ичинде эмне бар экен? Маселе ошолдо. Аны ал коюп кой деп, коюп койгула, касиеттүү деп, илип алгыла деп айткан эмес пайгамбар. Окугула деген. Өзүндө да пикир жүргүзгүлө, акыл жүргүзгүлө деп коет. Ошон үчүн биз азыр Куран боюнча ийгиликке жеттик деп айта албайбыз. Али эрте. Али эрте. Ошол орус тилдүү окумуштуулардын, орус тилдүү окурмандардын алдында дагы биз айта албайбыз. Биз силерден көбүрөөк билебиз же биз жасап койдук. Муну моюнга алыш керек. Ошо акыркы күндөр менде да бир ушундай ой пайда болуп атат да, мынакей өткөн жана алдыда айтып кеттик, Куран бул адамзат жаралгандан баштап акыркы кыяматка чейин эмне алыш, эмне билиш керек болсо, ошонун баарысы бар деп атабыз. Анан кызык да мына, бул өзү пайгамбар келгенден кийин бир бузулган коомду же болбосо адамзаттын бир адашкан жеринен аларды түз жолго салып, анан кийин ошо как элдин бир авангарды, жол баштоочусу катары
бир жолду түптөп кетет да. Анан ошондо мына ушу ислам дини келгенден баштап мына 14 кылым өттү. Ушу 14 кылым ичинде биз тескерисинче ушу алдыга өнүкпөй эле бүгүнкү күндө эң караңкы аркада калган бир сабатсыз калкка айланып калдык да. Эмне үчүн анда биз ушу Куранды, демек биз али мусулман катары дагы али толук калыптана элекпиз же кандай? Же мусулман интеллигенциясынын жоктугунанбы, же илимге көңүл бурбай атканыбызданбы? Эмнеден деп түшүнсөк болот? Мусулман болуш оңой. Бир секундта. Ла иляха илlallah Мухаммаду расулуллах десең, мусулман болдуң. Ооба. Бул ишеним боюнча. Мен бир кызык окуя айтып берейин. 2003-жылы мен Түркиядан келсем, Дават деген бар экен. Мен биринчи жолу ошондо көрдүм. Дават деген кызык ай бул. Биз жанагы мечит түшүп калган экен. Баян угуңуз, ал эмне баян деген? Бул жерде баян болот. Уксаңыз деп анан мени колтуктап алып киришти. Мен Түркиядан 3-4 ай жүрүп келдим эле. Анан бир кыргыз жигит, ушу бир 20 жаштарда баян айтып, анын мындай сыртын көрсөң, ал такыр мусулманчылык жөнүндө окуганда эле билинбейт да. Бирок ушундай эле ишибап айтып атат. Кудай деш керек, андай деш керек, мындай деш керек деп. Анан мен аябай бир шок болбосом дагы, кыргыз балдар ушул даражага жетип калыптыр да деп. Ошого да каниет кылдыңыз. Жок, мен сүйүнүп анан кантип ушундай болуп кетти? Биз тез эле ушундай болуп калдыкпы деп. Анан бир 5-10 мүнөттөн чыгып кеттим. Анан эртеси күнү дагы мечиттин жанында жашайм да мен. Ал адам керек экен аларга угушка, баян угуш. Анан мен дагы чыныкталасым мен бардым. Бүгүн дагы бир жаңылыкта. Анан эртеси күнү экинчи жигит деле ошону кайталай баштады. Биринчи айтылган. Буквально кайталап атат. Анан мен күмөнсүрөп калдым дагы. Мен эрежесин да билбейм да дааватчылар. Мен бир суроо берсем сүйлөш керек дейт. Анан дагы 1-2 мүнөт сүйлөдүм, мен чыдабай калдым да. Эмнеге сүйлөш керек? Пайгамбардан деле сурайт да. Алар сураганда бул кандай? Пайгамбар сүйлөшүң керек деп айткан жок да. Анан мен чыдам этпей, ал көбүрөөк сүйлөгөн жигит экен, мен айттым, кандай сүйлөш керек? Сен ката сүйлөп атсаң, анан аны мен угуп турушат деп, сәл кызарып кетти. Сен андайын кой дедим мен. Ал айтат, пайгамбар абдан кембагал жашаган. Анан түндө курсак ачса дейт. Мынау жерине таш байлап, жыгылып кетпейин деп, анан кийин турат экен. Аны көрүп Абу Бекир келет экен, Усман келет экен, халифалар. Дейт, анан мен чыдабай калдым да. Анан айттым, жигит, сен окудуң белеби? Сен Куран окугансың? Жок, мен Куран окуй албайм дейт. Анан сен кантип айтып атасың? Окуй албасаң. Мен анан айттым, сен анда окуй албасаң айтпа дедим. Сен жалганда айтып атпайсың. Сиз окудуңузбу? Мен окуп жүрөм дедим. Сен өзү мындай элестетчи дедим, жөнөкөй эле бир акыл менен. Пайгамбардын канча аялы болгон? Сен 9 аялы болгон. Мейли ошондон бир 5-6 аялы болсун дедим. Анан ал пайгамбар эркек катараларга тамак беришке милдеттүү дедим. Ар күнү. Тамак жеп өлүп калат. Кийинтиш керек. Анан ал өзүнүн өзү курсагын тойгуза албай, таш байлап жүрсө. Пайгамбар таш байлап отурган пайгамбар, ал семьясы өлүп калбайбы? Сен туура эмес ал дедим. Куранда ошол бар, сен жаш убагыңда ошо жетим элең, анан кембагал элең, анан кийин биз сени бай кылдык деп айтат. Ал жерин сен окубайт экенсиң. Ал жана Бани Надыр уруусунун курма плантациясы пайгамбарга тийип, ал 1 жылдык өзүнүн тамак ашын ошо менен эле чечилген. Ал болсо кантип динди жүргүзөт? Ал көрү тиричилигинен бошобой атат. Антип айтпай жүр дедим. Мен ошондо биринчи жолу билдим. Бизде ошол окубайт экен, өзү менен окубайт экен, аракат кылбайт экен. Баланча алым айтты, ал кайсы алым? Ал эмне деген алым ал? Каяктан алып айтып атат? Аны биз карашыбыз керек. Же Арабиядан бир алым келди, Пакистандан бир алым келди, ошол айтты.
Мен арабтардын жазган китебин да окуп атам, Пакистандыкын да көрүп атам. Интеллект абдан төмөн. Абдан төмөн. Bir жолу Каллештен bir студент айтат. Америкадан bir профессор келип туруп лекция окуйт экен да. Bir Каллеште. Анан балдар күлүп эле бири-бири менен сүйлөшүп отурса, тиги америкалык профессор ойлоп тур да. Буларга менин сабагым жакпай атты, анан сабак бүткөндөн бирөөнү акырын чакырып, силер эмнеге күлүп отурасыңар? Мен лекциям жакпай атабы десе. Жөө, аны биз 7-8 класста окуганбыз, сиз айтканда. Анан бул келип туруп Америкага чалып тур да. Бул Пакистанга даярдаган лекция болбойт экен буларга. Булар аябай билимдүү экен. Деп анан лекциясын өзгөртүп. Анан биз Пакистандан келсе, чоң сакал болсо, узун көйнөк болсо, Арабиядан келсе, арабча тилди, арабчаны орус тили, немис тили үйрөнүп сүйлөй берет. Ал арабча тил бийик деле даража эмес. Дүйнөнүн катардагы бир тили. Анан шакылдатып эле баягы макал лакапка жакын көркөм сөз тилге салып, кызыл тил деп атасыңбы? Аны менен жеңиш болбойт. Ал жана риторский искусство деп коет. Акындардын бир чечендердин жанагы жазуучулардын чогулуштарында болсо, балким кандайдыр роль ойнойт, концерт болсо. Бул Курандын тегерегинде ал маселе өтпөйт. Анан дагы бир маселе. Bizde ошо араб тилин билген кишини аябай бир сыйлап алабыз. Ошол эле учурда кыргыз тилинде жакшы жазган сүйлөгөн кишиге анча сый барбы жокпу билбейм. Себеби баарыбыз кыргызбыз да, баарыбыз ойлойбуз да, биз кыргыз тилин билебейбиз деп, ошон үчүн. Мына сенин алдыңда Курандын котормасы турат. 30-сүрөнүн 24-аятı, 22-аятı ошону каратышым эмне дейт. Рум сүрөсү да. Ошол жерде тил жөнүндө айтат. Тилге кандай мамиле кылышыбыз керек деген маселе бар да. 30-сүрөдө. 22-си бул жана 7 кат асман жөнүндө экен. Yirmi ikinci ayat eкен. 30-сүрөнүн. Эмне деп атат? 7 кат асман менен жерди жаратышы да, өңүтүсүңөр менен тилиңердин аркыл болушу да анын аяттарынын бири. Мында аалымдар үчүн аяттар бар. Бул эмнени айтат? Араб тили менен кыргыз тили бирдей эле статуста экен, ал Кудайдан берилген экен. Бири төмөн, бири бийик эмес экен. Ушуга макулсуңбу же? Асман менен жерди бирдей айтат. Өңүтүсүңөр менен тилиңердин аркыл болушу да Аллахтын аятынын бири. Сенин жаман, тилиң жакшы деп тил айтпашың. Мунун тили жаман, мунун тили жакшы деп айтпашыбыз керек. Эгер Куранды которсок, биз эмне үчүн которушкулу болот экен да. Кудай жаратты да биздин тилди. Мына ушуну ошол жанагы тил жөнүндө айткан аалымдар деле ушуга маани бербейт болуш керек. Чын эле ушул боюнча эч бир мындай талкуу дискуссия жок да. Биздикин дагы кыргыз тилинде Кудай берген, бир кыргыз тилинде окушубуз керек деген ушуну жактап аракет кылган киши жок. Окумуштуунун сөзү жакты. Муну ачык айтайын, мен баш сөзүнө да ошо жактырганым үчүн киргизип койдум. Темирал деди. Ал эми физик окумушту да. Турмушту, динди дагы, саясатты дагы, экономиканы да, маданиятты дагы физиктер, математиктер жакшы көрөт да. Өтө так эсеп. Архитекторлор, музыканттар жакшы көрөт. Ошондо сен ушуга макулсуңбу да? Ал кыска эмне айтканын билдим да. Сакал менен да иш бүтпөйт, макал менен да иш бүтпөйт деди. Сакал дегенде мусулман интеллигенциясын айтып атса керек. Макал дегенде теңирчилерди айтып атат. Кыска, нуска. Мунун баары ошо
Эми мына Куран дегенде орустар ушинтип которушуп атат. Чтение вслух, андай эмес. Ар-Рахман сүрөсүндө айтат, Ар-Рахман Алламан Куран халакал инсан деп айтабы? Рахман инсанды жаратты, ошо адам атаны жараткан туурасында айтат. Ага Куранды тәлим берди дейт. Куран деген окуу деген сөз, пайгамбарларга берилген. Аны окутту деген мааниде. Окутту, тәлим берди. Куран деген ошо пайгамбарларга келген окуу деген түшүнүк түшүндүрөт, Кудайдан берилген. Биринчи маанисинде. Дагы бир маанисинде туура ал ооз-эки тилават кылды деп коет, аны омин деп ысык суук мааракелерде окуп жүргөн. Дагы бир маанисинде зикир дейт, аны кайталап окуп жүрүш керек. Тез-тез. Дагы бир маанисинде акыйкат дейт, ал акыйкатты айтат, көркөм сөздү айтпайт, тигини муну айтпайт деген. Көп маанилери бар. Ага да келебиз. Эми жыйынтыктай турган болсок, ошону дагы бир жолу айтып коюшум керек. Салыштырмалуу түрдө биз орус тилдүү окурмандардын деңгээлине жете элекпиз, окуп үйрөнүү боюнча Куранды да. Балки мусулманчылык боюнча биз алардан көп жакшы алдыда билебиз. Миң жылдардан бери. Окуп үйрөнүү боюнча орус тилдүү окурмандарга жете элекпиз. Алар дагы аалымдар, окумуштуулар иштегендей иштей элекпиз Куранды тегерегенде. Бул бир. Экинчи жагы бизде муну жолго кое элекпиз. Муну изилдеген дагы окумуштуу жок, андай алым жок. Мына дагы бир сөз айтайын. Манас түшүнбөйт азыр. Манас академиялык чөйрөдөгү окумуштуулар гана түшүнөт. Ошо текстин окуп атканда бир нече вариантын көрүшүп. Карапайым эл аны түшүнбөйт. Жомок катары угуп кете берет. Айрымы жомок катары түшүнөт, айрымы манас деген касиеттүү деп коет, башка кошо албайт. Бул көкөм сөз да. Куранды деле биз ошо Куран ыйык дейбиз, бийик жергилип коебуз, ичин ачып ичинде эмне бар экенин билбей атабыз. Муну моюн кылыш керек ал. Туура. Биздин деңгээл азыр ушундай. Мына бул котормолор, мен ачыгыл айтайын, жана сен сурап калбадың, булар эмне кылыш керек? Котормочулар китептин биринчи басылышы, экинчи басылышы, үчүнчү басылышы деген болот. Мына Алаудин Мансур деген киши Кудай раматлык кылсын, рахматы кылсын дейли. Бул кишиники окулбайт эми. Бүт окулбайт. Бул киши өзбек улутундагы киши, кыргыз тилин билген эмес. Кимдир бирөө которгон болуш керек, аны бекитиш кое. Балким ошо коммерциялык максатта которушу мүмкүн. Көзөтүп кеткен кишиники ким тиет? Ал окулбайт, унутулуп калат. Архивный материал болуп калышы мүмкүн бир убакта. Андан кийинки Шамсуддин Абдукалык дейт. Бул кайра которуп жана зат андай мындай деген жерлерин бүтүн оңдоп чыгыш керек. Анысы болбойт. Жок, аны жасабай турган болсо, ал публично айтыш керек. Менин котормом окуп алар. Балким ошол муфтият өзү айтыш керек. Бул туура эмес экен. Муну жоопкерчилиги ошондой. Андан кийинки мына 4 котормочунун да каталары толуп жүрөт. Булар дагы кайрадан ошо каталарын текшерип, оңдотуп, кайра басып. Колдон келсе бир киши которуш керек. 4 киши деген мага жакпайт. Биз билбейбиз кимиси кайсы жерине которот. Мына ушул эмне деген котормо? Биринчисинен баштайлычы. Сүрө Фатиха. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын атына. Хын алып сарыш керек ал жерде. Арабтын тилинде бизде арабтарда 3 х бар. Бул басым менен айтылган. Алла десе, а дегенге басым жасап койсо, бул х ошо киндиктен чыгат деп коет. Ошону менен аткарылат. Алла. Аллах х болуп айтылбайт. Х болсо анда бул биздин орфографиянын, биздин речь бузуп атат. Аллахтын. Кандай Аллах? Тамаң тырмага. Жөн Алла. Ушундай эле келген 1000 жыл ушундай эле калат. Экинчиден бизде Кыргызда х деген тамга болгон эмес. Болбогонбу? Болбоптур. Ушу акыркы ушу орус тилинин алфавит өткөндөн баштап эле хны пайдаланып. Орустун жанагы шипияшчы деген бир топ эмелер бузган биздин орфографияны. Ал жөнүндө азыр сөз болду. Экинчиден котормосу.
Ааламдардын эгеси болгон Аллахка мактоо дейт. Кандай мактоо? Мактоо деген болгон эмес да, 1000 жылдан ары. Уктуң беле сен мына сен атаң 90-га кирди. Таянам 87-ге кирди. Мен деле абаларым 90-га таяп өттү, көпчүлүгү айылда жашадым. Бир да жолу Аллахка мактоо болсун деп айткан уктуңбу? Жок. Демократияга чейин бар беле, Куран которулганга чейин? Жок, мына мен ушу биринчи Куран котормосун ушу мына кайсы 90-жылдары чыкты да, Турсуновго. Ал китепти деле толук окуган жокмун. Ал котормодо ага чейин деле ушу Аллахка мактоолор болсун деген ушу жакын деле пайда болду да. Ага чейин ушу Аллахка шүгүр деп эле келди эле да. Баса турса эле бар ушу жараткан Аллага шүгүр, а мактоолор болсун деген кыргызча сөздү негизи мен мына сен чындыкты айттың. Укпагам. Курандан кабары жок дейли. Динден кабары жок, саясаттан кабары жок. Нарындан бир киши, биздин Аксыдан бир кишини алып келет. Экөө дос экен да. Базарда учурашып калдык. Эмне дейт ошондо? Ассаламу алейкум, алейкум ассалам дейт. Кандайсың десе, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Алхамдулилла, жакшымын дейби? Өзүң кандайсың десе, Аллага шүгүр, жакшы дейби? Куранда ушуну айтат. Мына 152-чи аят Бакара сүрөсүнө. Вашкурули ва такфуруни деп айтат. Мага шүкүр кылгыла. Мага капыр болбогула деп айтат. Мени мактагыла деген сөз жок эч жерде. Бир да жерде жок. Мына орустун котормочулары тур эмес которуп атат. Ва саббих деген жерде, тасбих айт деген жерде алар ваславсия деп которот да, даңкта. Ал жерде тасбих тартканда айтып атат. Субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар. Ритуалда айтып атат. Шүкүр кылгыла деген ошол сен тасбих тартсаң да шүкүр кылып атасың Аллага, ыраазычылык менен. Арабтар өздөрү мисалы шукуран дейт. Рахмат айткысы келсе. Ошо шүкүр деген сөздөн да. Биз айтпайбыз аны. Биз рахмат дейбиз. Арабтар рахмат дегенди өлгөндү Кудай ырайымын алгандай түшүнөт. Рахмат деп айткан башка маани болуп калат. Алар рахматты шукран деп айтат. Ал ошол араб тилин арабтардын өздөрүндө түшүнөт. Биз рахмат дейбиз. Рахмат десең биздеги тааныш сөздү айтып атат деп коет да. Ошон үчүн мына бизде мактоо деген кандай түшүнүк берет? Революцияга чейин ырчы чоорчуну бир майды мактаса мал кел берип коет экен ошо менен. Токтогул жанагы эмелериң ошентип жан баккан. Жеңи жок. Акындар бар, ошол. Ал ошо мактоонун бир түрү. Мактап, баланча майды мактап, түгүнчө майды мактап. Андан кийин Советтер Союзу келди. Чортаман малчыларды, кетменчилерди, саанчыларды мактоо грамота жазып, кол чаап, тияктан добул баскагып. Бул да бир формасы. Анан эл ичинде кошоматчылык бар, эл ертеден келе аткан. Азырда президентти жандап мактап жүргөндөр бар дешип атпайбы жазып. Бул да бир мактоодун бир формасы. Анан адабиятта юбилей болгондо кайсы бир өлүп калган акын жазуучу эмелерге ода дейт. Ода деген жанр бар. Ошону мактап жазып. Маркумдар. Анан кандай бар? Ошону алып келип алып Куранга эч убакта кыргыз орфографиянын тиги түшүндүрмө сөздүктөрдү, бүтүн манасты, бардык эпостор карачы, мактоо жок, Кудайга мактоо деген. Кудайга шүгүр бар. И ошол эквиваленти деле турмушта азыр колдонулат. Алхамдулилла, жакшымын, Аллага шүгүр, жакшымын. Анан Аллахка мактоолор болсун деп айта албайбыз. Жок, эми муну мечиттерде, жумаларда Алла Таалага мактоолор болсун. Кандай мактоолор? Ушу деңгээлге түшүп калабыз биз. Жалпы элге дарс айтабыз, ушу деңгээлге түшүп калабыз. Мына ушул билимдин, котормонун, маданияттын, сөздүн өспөгөнү да бул. Ошол эле учурда мисалы даават деген сөз көп колдонулуп атат. Умра деген сөз көп колдонулуп атат. Аны академиялык окумуштуулар сөздүккө киргизбей атат. Бул да алардын кемчилиги.
киргизиш керек, элдер колдонуп аткан. ооба. Ошо тегиз карашыбыз керек, колдон керек. Ансыз өспөйбүз.